Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн кыргыз тил сабагында биз Улуу Жибек жолу деген темада силер менен таанышабыз. Бүгүнкү видео сабагыбыз 4-чейректин 1-сабагы. Анда эмесе баарыбыз кыргыз тил китебибизди алып 145-бетти ачабыз. Темабыз Улуу Жибек жолу. Грамматикада бүгүн биз санаттооч, анын ичинен эсептик сан, бөлчөк санды өтөбүз. Ал эми лексикада бүгүн силер ачылыш, жибек, байлык, кербен, сарай, чыгыш өлкөлөр, батыш өлкөлөр, мурас кагаз деген сөздөр менен силер бүгүн таанышасыңар. Анда эмесе биз баштадык. Санаттооч деген эмне? Санаттооч деген заттын санын, иретин, эсебин, болжолун, тобун, катарын билдирип, канча нече деген суроолорго жооп берет. Санаттооч маанилик жана грамматикалык өзгөчөлүгүнө карай 6га бөлүнөт. Алар эсептик сан, иреттик сан, жандама сан, чамалама сан, топ сан, андан кийин акыркысы бөлчөк сан болуп 6га бөлүнөт. Анын ичинен биз бүгүн эсептик жана бөлчөк сандарды өтөбүз. Эсептик санаттооч заттын санын, эсебин билдирип, канча, нече деген суроолорго жооп берет. Мисалы, 1, 5, 10, 22, 1000, миллион. Ал эми бөлчөк сан заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн өз ара катышын билдирет. Суроосу канчасы канча. Бөлчөк сан чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, 2ден 1, 5ден 3, 10дон 2, 100дөн 20. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, дептерлериңерди ачып, бүгүнкү теманы жазып койгула. Бүгүнкү темабыз Улуу Жибек жолу. Бул картадан биз Улуу Жибек жолунун кайсыл өлкөлөр аркылуу өткөнүн көрүүгө болот. Чыгыштан Кытайдан башталып, батыштан Грецияга чейин, түндүктөн Россия, түштүктөн Индияга чейинки аймактарда, анын ичинен Борбор Азия өлкөлөрү, Кыргызстандын аймагынан дагы Улуу Жибек жолу өткөн. Мына ушул аймактарда соодагерлер айлап, жылдап өздөрүнүн соода жумуштарын аткарган. Улуу Жибек жолу биздин заманга чейин 2-кылымда Чжан Цзян тарабынан негизделген. Борбору Кытайдагы Лоян шаары болуп, Жибек жолунун узундугу 7000 километр. Аны кербендер 3 жылда басып өтүүгө мүмкүн болгон. Улуу Жибек жолу деп аталып калышынын себеби бул жол аркылуу жибек кездемелер көп ташылган. Бул жерде силер жибек кездемелерин көрүп турасыңар. Жибек кездемелерини өндүрүү эң эле алгач тыт дарагынын жалбырактарын чогултушат, андан кийин жибек көпөлөгүнүн уруктарын өстүрүшөт. Жибек көпөлөгүнүн уруктары мына ушундай ак пиллага айланат. Жибек пилласын жумшартып, аны ийришет. Ийригенден кийин жипке айланат. Жипти боеп, аны кургаткандан кийин току согуу жумуштарын аткарат. Келгиле, анда эмесе бул сөздөрдү бир карап көрөлү. Чыгыш өлкөлөр — восточный страны, батыш өлкөлөр — западный страны, жибек — шелк, жибек пилласы — шелковый кокон, тыт дарагы — тутовое дерево, ачылыш — открытие, сарай — дворец, ханыша — царица, кербен сарай — караван сарай, ачык сере — терраса. Улуу Жибек жолунун тарыхы археологдордун маалыматына таянсак,
Улуу жибек жолу деп аталганга чейин, биздин заманга чейин 3000-жылдарында Памирден Индияга жана Месопотамияга товар катары лазурит ташы ташылгандыктан лазурит жолу деп аталган. Биздин заманга чейин 2000-жылдары Байкалдын жээктеринен жана чыгыш Саяндан Кытайга нефрит ташылгандыктан нефрит жолу деп аталган. Улуу жибек жолу Кыргызстан аркылуу эки жол менен өткөн. Биринчиси түштүк Кыргызстан, экинчиси түндүк Кыргызстан. Бир бутагы Фергана менен Алайды аралаган, экинчи бутагы Чүй менен Ысык көл аркылуу өткөн. Улуу жибек жолунун боюнда Невакет, Суяб, Баласагын, Барскоон шаарлары өсүп чыккан. Кербендердин соодагерчилиги Орта Азиянын базарларында Кытайдын жибек кездемелерине, фарфорлоруна суроо талап жогору болгон. Индия, Ирандын кооздуктарына сапаттуу металл буюмдар, шаймандары бааланган. Орта Азиядан сыртка ферганалык аргымактар, аң терилер, айнек идиштер, нефрит, лазурит таштары, алтын, күмүштөн жасалган кооздуктар, килемдер, жаңгак жыгачы, айыл чарба азыктары, вино чыгарылган. Улуу жибек жолунун мааниси. Соода жол батыш менен чыгышты байланыштырган эл аралык маанидеги жол болгон. Жибек мурда Кытайда гана жасалган. Кийин Самарканд, Фергана, Бухара шаарларында да өндүрүлгөн. Сооданын өнүгүшү менен математика илими, маданияттын жетишкендиктери болгон. Шаарлар курулган, имараттар салынган. Кытай куруучулары Орта Азиялыктардан имараттарды жаны бар өсүмдүктөр менен элесин түшүрүп кооздогонду үйрөнүшкөн. Ал эми кытайлыктардын жибек кездемелерге кооз саймаларды сайдырды. Лакты пайдаланууну үйрөнүү. Бул өнөр батышка тараган. Ташырабад кербен сарайы. Кыргызстан аркылуу соодагерлер өткөндө эс алуучу жай катары тыным алышкан. Улуу жибек жолунун жоюлушу. Улуу жибек жолу 15 кылым өкүм сүргөн. 15-кылымда деңиз океан жолдорунун ачылышы менен төмөндөп бара-бара жоюлган. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, бышыктоо үчүн суроолор, бул суроолордун жоопторун дептерлериңерге жасасыңар. Анда эмесе, биринчи суроо: улуу жибек жолу качан жана ким тарабынан негизделген? Экинчи: улуу жибек жолунун мааниси эмне эле? Үчүнчү: улуу жибек жолу алгач кандай аталган жана эмне үчүн? Төртүнчү: улуу жибек жолу Кыргызстан аркылуу кандай өткөн? Бешинчи: улуу жибек жолу аркылуу кандай товарлар сатылган? Алтынчы: улуу жибек жолунун узундугу канча жана аны кербендер канча жылда басып өтүшкөн? Анда көнүгүү иштөөлөрдү баштасак, китебиңердин 145-бетинде 3-көнүгүү турат. 3-көнүгүүдө картаны карагыла. Картада канча өлкө бар экен, аларды атап бергиле дейт. Китебиңердеги картаны карап, анда канча өлкө бар экенин таап, аны дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Тапшырма. 147-бетте 7-көнүгүү турат. Төмөнкү сүйлөмдөрдү ырааты менен жазып, текст түзгүлө дейт. Мында тексттин ордулары алмаштырылып коюлган. Мына ошолорду ырааты менен жазып, текстти толуктап жазасыңар. Бул 9-көнүгүү кошумча тапшырма. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, буну аткарсаңар, мен сөзсүз түрдө кошумча баа коюп берем. Мында жибек жолу жөнүндө кызыктуу маалыматтарды окуп, таап, презентация жасап, мага жиберсеңер, мен сөзсүз түрдө кошумча баа коюп берем. Үй тапшырмаларды түз эле мага жиберсеңер болот, WhatsApp аркылуу. Сөзсүз түрдө
көнүгүүлөрдү тапшырманы сүрөткө тартып мага жиберерден алдын классыңарды, фамилия атыңарды жазып койсоңор аябай жакшы болот. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аякталды. Эмки сабактардан көрүшкөнчө ден соолукта, сак саламатта болгула.